Гүлдөр табияттын ажары, сулуулуктун жана назиктиктин символу. Бүгүн биз жылдын 4 мезгилинде гүл өстүрүп, кардарларга жеткирген ишкердин эмгеги менен тааныштырабыз. Бул күнөсканада жок азын, бугенвилия, цикламен, хризантема жана башка кооз гүлдөр өстүрүлөт. Ишкананын кызматкери Машкура Усманова бул тармакта 3 жылдан бери эмгектенип келет. Бул гүл күнөсканасында 5 адам жумуш менен камсыз болгон. Biz 3 yıldan beri bu yerde işleyemiz. Биз 3 жылдан бери ушул жерде иштейбиз. Башында гүл өстүрүү жеңил иш деп ойлогом, бирок анында өзүнүн сыры бар экен. Температураны туура кармоо, сугаруу режими, жер семирткичтер баары маанилүү. Азыр жылына миңдеген гүлдү сатып, туруктуу кардарларыбызды таптык. Götürülüp ketoradı. Күнөсканада заманбап технологиялар колдонулат. Жылдын 4 мезгилинде жеткиликтүү базарга алып чыккан күнөсканада жылытуу системасы автоматташтырылган. Бул болсо гүлдөрдүн сапаттуу, жакшы өсүшүнө шарт түзөт. Umni peçkamiz var. Акылдуу печкабыз бар. Биздин күнөсканада бардык шарттар түзүлгөн. Гүлдөрдү чет өлкөдөн да заказ кылабыз. Андан соң аларды өстүрүп, жергиликтүү базарга чыгарабыз. Ичи 15-20 градус ысыйт. Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо карантин башкармалыгы тарабынан аларды оорудан оолак же кандайдыр бир зыяндуу заттар бар экендиги аныкталат. Адистер мезгил менен гүл чарбаларын текшерип, өсүмдүктөрдүн ден соолугун көзөмөлдөп турушат. Ошол максатта мына дыйкандар менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Мына өстүрүлүп аткан гүлдөрдөн образецтерди алып, өзүбүздүн лабораторияга тапшырабыз дагы, кандай оорулар бар экендигин аныктап, биз ошол боюнча иш аракеттерди, иш чараларды жүргүзөбүз. Гүл адамдарга кубаныч тартуулаган жаратылыштын керемети. Ал эми аны өстүрүп, элге жеткирүү чоң минетти талап кылган иш. Биздин ишкерлердин аракети менен Кыргызстанда бул тармак өнүгүп, керектөөчүлөр сапаттуу жана кооз гүлдөргө ээ болууда. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.